A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Урматтуу жоокерлер, урматтуу Кыргызстандын сыймыктары. Кудай Таалам ушул кылып жаткан кызматыңарды кабыл алган болсун. Эмнеге кабыл алсын деп атам? Себеби бул мекенге кызмат кылган дагы бул дагы сооптуу иштерден болот да. Силердин артыңар менен, силердин ушул кылган кызматыңардын артында канчалаган адамдар, канчалаган элдер эсен аман тынч ойноп, мындайча айтканда ойноп күлүп жүрөт да. Силер кызмат кылып атасыңар мекенге. Ошондуктан Кудай Таалам кылган кызматыңарды кабыл кылсын. Ушул кызматыңарга көптөгөн соопторду жазган болсун. Мурда айтканбыз, пайгамбарыбыз айткан, эки көз деген, эки көз тозок отуна күйбөйт деген да. Бирөөсү деген ошол түнү менен тозоктон коркуп ыйлап чыккан көз, экинчиси ошол мекенди кызмат кылып, мекенде тик турган, түнү менен кароолдук кылып турган көздөр деген тозок отуну көрбөйт деген да. Мына ошон үчүн жигиттер, силердин кылып жаткан кызматыңар аябай чоң, мекенибизге салым кошуп, ошон үчүн силер даже аракет кыгыла, сабырдуу болгула дайыма. Жигит болгондон кийин дайыма сабырдуу болуш керек. Буга чейин бардыңар эле, мени көргөнсүңөр, катышкансыңар бардыңар мен сабагыма, Анда эмсе мурдакы темаларды кайталабайлы дагы, силер менен жаңы тема өтөлү, урматтуу жигиттер. Силерге бүгүн көбүнчөсү илимдин, билимдин зарылчылыгы жөнүндө сүйлөп берейин. Себеби жашоодо мен көп көрдүм, эгерде адамдын илими, билими, аракети болбосо, көп максаттарга, көп ийгиликтерге жетпейт экен да. Көп ийгиликтерге жетпейт экен. Ошон үчүн жигиттер, алаксыбайбыз башка жака, бир жака концентрация койгула. Бул жакты күндө эле көрөсүңөр. Эми карагыла. Билим дегенде биринчи биз тактап алалы. Билим деген бул баягы кээ бир айнып калган адамдар түшүнбөгүлө да. Билим десечи, кээ бир айнып калган, баягы көп окуй берип, пайдасы тийбей калган, эскиче болуп калган нерселер түшүнбөгүлө. Билим дегенде мен такыр башка нерсени айтам. Билим дегенде бул, мисалы үчүн, билим деген бул баягы Эверест чокусунун бийиктиги канча деген маанидеги айткан жокмун. Алардычы Эверест чокусу мынча метр экен, анан болсо Атлантика океаны, Инд океаны мынчалык чуңкур экен деген билимдерди айткан жокмун. Силердин жашооңорго керек боло турган илимдерди, билимдерди айтып атам да. Силердин жашооңорго керек боло турган, мисалы үчүн ой жүгүртүү, мисалы үчүн бизнес, мисалы үчүн кантип ушул кылып жаткан кызматыңарда сабырдуу болосуңар, кантип алдыга умтуласыңар, кантип бирөө менен мамиле жасайсыңар, мисалы үчүнчү. Ушулар жөнүндө айтмакчымын да силергечи. Билим ушундай зарыл нерсе экен. Мен азыр жаштардан көрүп, кээ бир эки адамды мындай көрсөң, мисалы үчүнчү, кара менен акты көрсөң, кимиси кара, кимиси ак экенин билесиң го. Мен алдымда, мындайча айтканда, эки адамды карап атам да. Бирөөсү билимдүү, бирөөсү билимсиз. Мындайча айтканда иштеп атышат, бирөөсү билимдүү, бирөөсү билимсиз да. Билимсизи, бир билимсиз жигит дайыма келип алып мындай тынчсыздана берет да. Тиги иш болбойт да, соода болбойт да, тиги болбойт да. Неден болсо негатив көрөт да, ушундайчы ыйлай берет да, баягы эмеден. Билими жок. Экинчиси тескерисинче, баягы билимдүү бала, экинчиси дайыма Кудай буйрса болуп кетет, Кудай буйрса мындай болот, муну кылсак, мындай болот деп билимдүү бала аракет кылат, жасайт экен да. Мен көрүп туруп ошондуктан айттым да. Кудай Таала Куранда айтат, жигиттер, билгендер менен билбегендер тең болобу дейт. Илимдүүлөр менен илимсиздер тең болобу дейт. Анан дагы башка аятта караңгылык менен дейт, нур тең болобу дейт. Кудай Таала илимди неге салыштырып атат? Нурга салыштырып атат. Нурга, билимди нурга салыштырып атат. Ошондой эле айтат. Муну жарык жер менен көлөкө тең болобу дейт. Кудай Таала. Жарык жер менен көлөкө тең болобу, жок тең болбойт. Элементарный карасаң, жашоодо
Билимдүү адамдардын үйүнө барсаң, обстановка такыр башка. Билимсиз, мен ажыратпайм негизичи. Мен бирөөнү баягы даража жагынан билимдүү дагы, билимсиз дагы бирдей, бирок жашоодогу айырмачылыгын айтып атам да. Өзү негизи мен адамдарды билимсиз, билимдүү деп ажыраткым келбейт, бирок жашоо турмушта мындай карап турсаң, билимсиз адам жөн эле ажыралып калат экен. Жашоосунда кыйынчылыгы көп болот. Кичинекей нерселерди проблема деп кабыл кыла берет. Билимдүү адамдын үйүнө барсаң, мисалы үчүн азыр билимдүү адамдын үйүнө барсаң, обстановка такыр башка да. Мисалы үчүн кухнясына мебель койгон, да бир нерсе кылган, башкача жашайт да. Үйдө тартип башкача. Алардын балдарынын тартиби дагы башкача, тарбиясы дагы башкача билимдүү адамдын. Билимсиз адамдын үйүнө барсаңчы, элементарно мисалы үчүн дарбазасынан кирип атканда көбүнчө адамдарды байкайсың. Баягы жөн эле песке блок менен көтөрүп койгон, же болбосо эски шубак, же бир нерсе мисалы үчүнчү. Көп байкайм да ушундайлардычы, же болбосо мурдакыдай эски эмеде баягы эски нерсе менен калып кете берет да, аракет кылбайт да. Ошон үчүн жигиттер, силерге айтарым, дайыма билим алгыла. Ушул жерде жүргөндө дагы силер окуп, өскөнгө аракет кылгыла, бир нерсени байкаганга аракет кылгыла. Пайгамбарыбыз айтты: "Талабул илму фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин." Илим алуу деди пайгамбарыбыз. Билим алуу ар бир мусулман аялга жана мусулман эркекке парыз деди. Ошондой эле ар бир нерсени илимин ала бериш дагы, ар бир нерсе, любой эле пайдасыз нерсени үйрөнө бериш дагы туура эмес. Мисалы үчүн силер азыр келдиңер, силерге эки нерсенин илимин үйрөнүшүңөр керек болот. Биринчиси, силердин башыңарга эмне түшүп атат? Айткылачы, кара, ким айтат? Силер азыр эмнени үйрөнүшүңөр керек? Силер эмнени үйрөнүшүңөр керек? Азыр мисалы үчүн силердин 20 жашта, 25 жашта силер жакында эмне кыласыңар? Мисалы үчүн 5 жылдын аралыгында. Үйлөнөсүңөр, туурабы? Үйлөнгөнүңөрдөн кийин силерге эмне кылыш керек болот? Үй бүлө багышыңар керек. Демек силерге эң маанилүү жердесиңер, эң маанилүү куракта эң биринчиси силер үй бүлө үйлөнөсүңөр, андан кийин эмне кыласыңар? Акча табышыңар керек, кесипти үйрөнүшүңөр керек. Түшүнүңөрбү? Эми көрдүңөр, мына ушул нерселердин илимин силер алышыңар керек. Эгерде илимиңер жок боло турган болсо, мисалы үчүн, силер жашоодо ката кетирип алышыңар мүмкүн. Жигиттер, окуу, билим алуучу бүгүнкү күндө көптөгөн миграцияны ойлобогула силер. Мен силерге бир нерсени кеңеш берем, миграция дегенди башыңардан чыгаргыла. Силер кантип ушул Кыргызстанда мен үй бүлө багам, кантип Кыргызстанда мен келечегимди курам деген максатты койгула. Биринчиден, мисалы үчүн, Россия деп мурда Россияга чуркап эле Россияга бара калышат эле. Азыр Россияны көрүп атасыңар, кандай катуу болуп атат. Биринчиден. Экинчиден, Америкага барайын десеңер, азыр Америкада дагы мигранттарды эмне кылып атат, көрүп атасыңар. Мисалы үчүн, көбүн депортация кылып атат. Европа эми кичине бир аз болуп атат, бирок Европага баргандар дагы кээ бир балдар кайра келип атат. Кээ бирлери барып, мындай да, миграциядачы жигиттер, силер эң төмөн катмарды ойлойсуңар да, эгерде силер мигрант болуп бир жака барып иштеп келем десеңерчи. Силерге, мага Россияга барсаң, келиңиз байке, добро пожаловать, брат. Ты будешь нами управлять деп туруп сага берип койбойт эмесин. Эң офисин берип койбойт, келиңиз креслого отуруңуз депчи. Сени эң төмөнкү разнорабочий кылат, сени кара жумушчу кылат. Бизи кара жумушчу кылат. Америкага барсаң деле сени welcome mister деп туруп сени апарып эметип койбойт. Жөн please sit down деп туруп сен
столга отургузуп койбойт да, кел бизди башкар депчи. Сени неден баштайт? Сени кара жумушчу, бир көтөрө албаган, өзү көтөргүсү келбеген бир кыйын, оор нерселерди, оор жүктөрдү бизге эмне кылат? Көтөргүзөт. Же болбосо чачын жуугузуп туруп бизге эмне кылат? Бизди парикмахер кылат да, чачтарач кылат. Же бир жерде көчө шыпыруучу кылат. Мисалы үчүн. Же калп айтамбы мына? Айткыла болбосо силер калп айтасың, агай жаман ышкыртып атасың депчи. Эгерде силер миграцияны ойлоп аткан болсоңор, анда силер өзүңөрдү эмнеге даярдап атасыңар? Айткылачы. Эмнеге? Кулчулукка даярдап аткан болобуз. Миграцияны эгерде биз ойлогон болсок, анда биз өзүбүздү кулчулукка даярдаган менен тең да. Ошон үчүн жигиттер, эгерде биз окуй турган болсок, билим ала турган болсок, аракетчил боло турган болсок, билим алып эле тим койбосо, эртеден кечке эле окуп отурбастан аракет кыла турган болсок, ошо билимибизди алганды ишке аракет жасап, иш жүзүндө аракет жасап, бир нерсе жасаганга аракет кыла турган болсок, бизден сөзсүз чыгат. Жигиттер, мен деле мигрант болгонмун. Менин намысыма тийген нерсе билесиңерби? Эмне? Миграцияда жүрө берсем болмок. Миграциядачы, мына мисалы үчүн Россияга бардык. Россияда барып алып подвалда жашайт элек. Азыр бизде Россияга баргандар эмне жыргап мондой баардык эле квартирада жашап атат дейсиңерби? Мисалы үчүнчү, строитель болуп подвалда жашашат эле мурдагыларчы. Эң негизгиси намыстанбаган нерселери кээ бир эркектер аялдарын апарып алып, ошол домдордун подвалында жашайт эди. Мисалы. Бирде ушундай болду да, магазинде иштеп атам да. Бирөө мага команда бере берсе жакпайт да, мага бирөө шеф болгону жакпайт. Кимде ушундай характер бар? Мына. Мисалы үчүн бирөө келип алып, мону кыл, тигини кыл деп тыкать этип, мисалы үчүн указывать этип көргөзө берет го. Силерге бирөө шеф болгон жагабы? Кимге жакпайт? Кол көтөргөчү кана. Көпчүлүгүңөргө жакпайт экен, а? Мага да ошентип, баягы Dixi деген магазинде иштейт элем да. Россияга кимдер барган? Dixi билесиңер, а? Dixi деген магазинде иштейт элем, грузчик болгон. Анан баягы орустун кээ бир кыздары келип алып, мону тияка кыл, бияка кыл дей берет эле. Команда бергенде жакпайт. Анан бир күн сөктүм да. Аябайчы. Сөккөндө баягы келип башыма эме чапты да. Яшик менен чапкан. Яшик менен чаап, тигини дагы кайра сөккөм да. Анан ошентип кийин охранник угуп туруп келип ичиме тепкен да. Менчи орус. Анан ошондо мен намыстандым. Ошондо кул экенимди түшүндүм да, жигиттер. Кээ бир жерлерге барсаң, кече мына досум айтат. Кечинде досум айтып атат. Ушул дейт Финляндияда да. Финдер дейт. Финдердин ити эле болуп калбаппын дейт. Доске койсоң, өзүңдүн мынча кадырың түшүрбөсөң десем, Финдер дейт, итти дейт, кичине сабап койсоң дейт, апарып сени соттойт дейт. Кичине итке катуу мамиле жасай турган болсоң, апарып сени соттойт дейт. Бирок дейт, мигранттарга дейт, мынчалык мамиле кылат, ит андай мамиле кылсаң дейт, эчтеке жок дейт. Көрдүңөрбү? Россияда да бизди черный деп койт. Ошон үчүн жигиттер, мен бул бирөөнү жамандагандан эмне, силер миграцияга өзүңөрдү даярдабагыла жигиттер. Аракет кылгыла, ушул Кыргызстандачы толтура бизнестер бар жигиттер. Толтура иштер бар. Башка бирөөлөр келип биздин өлкөбүздө бизнес кылып, бутуна туруп, кайра бизден акча чыгарып кетип калып атат. Ошон үчүн өзүңөрдүчү мигрант болом, жакшысычы бир жакка чет өлкөгө барсаңар, жигиттер, чет өлкөгө бара турган болсоңорчу, барам деп ойлой турган болсоңор, мен мигрант эмес, жөн эле турист болуп барам деп ниет кыла. Макулбу? Ошондой ниет кылабызбы? Ооба. Анан мисалы үчүнчү, Кыргызстанда бизге келгенде өзүнүн үйдө, Кыргызстанда өзүбүздүн мекенибизде жумуш кылгыбыз келбейт да. Эртең менен турганда эле уже саат 10-11 болуп кетет да. А башка жакта чет өлкөдө эртең менен саат 7-6-да туруп жумушка кетет.
Кыргызстанда деле ошондой тытынсаң Кудай буйрса болот. Бизде ушул адамдар кичине болсо эле баягы дароо эле жаштар болуп кеткиси келет да. Дароо эле 100 000 айлыкка чыгып кеткиси келет. Дароо эле 50 000, дароо эле 150 000ге көтөрүлгүсү келет. Ишенесиңер жигиттер, мен 2,5 миңден баштаганмын, 2,5 миңден, 2,5 миң. Ошентип жигиттер, айтарым силерге, айтарым силердин бир гана жакшылыгыңарды каалайм. Эң биринчи ушул билимге маани бергиле да. Аракетчилдикке, аракетчилдикке окуп. Генри Форд айтат да, Генри Форд деген машиналар бар го, ошонун негиздөөчүсү айтат. Адамдар дейт, 20 жашында өлөт дейт, 80 жашка чыкканда көмүлөт дейт да. Кээ бир адамдар 20 жашка келгенде эле окубай калат. Ким 11 класстан бери окубайт? Эркекче айтып калачы кана, ким мойнуна алсынчы? Ким айтат? 11 класстан бери, мен мектептен бери окубайт. Мына. Окубайт. Азыр окуйм десеңер, китебиңерди сурайм, айтып коеюн. Ким окубайт мына? Китеп окубагандар, негизи билимге такыр мындай аралашпагандар. Көпчүлүгүңөр, көрүңөр, демек биз ошол маалдан баштап өлгөнбүз. Окубаган күндөн баштап өлгөнбүз. Себеби адамдын мээсинде маалыматтар болот экен да, адамдын мээсинде билим болот экен. Күндө бир ойду ойлойт экен адам. Күндө билим албай турган болсо, күндө бир ойлор, кечеки ойлор бүгүн эле кайталана берет экен. Күндө кайталана берет. Жаңылык жок да. Ошон үчүн мындай дегенде, пайгамбарыбыз айткан экен хадистин маанисинде, адамга дейт, адамга баягы күнөө кыласыңбы? Күнөөнүн кесепетине караганда билимсиздиктин, илимсиздиктин кесепети көбүрөөк экен. Эмненин кесепетине караганда? Күнөөнүн кесепетине караганда илимсиздиктин, билимсиздиктин кесепети көбүрөөк экен.